Алмаз Акмыжанович, негизинен бул жерден баарыбыз билебиз, депутаттар элдин үнүн жеткизүү үчүн ушул жерде отурабыз. Ар дайым министрликтер келгенде сизге ушу кандайдыр маселе болсо айтылат, жазабыз, бирок эч кандай жообу жок. Мен муну бир нече ирет айтып келгем. Ошол сыяктуу эле айткан маселелерди же унчукпай отурган депутаттын маселеси чечилеби, мен түшүнбөйм. Сүйлөсөң, сүйлөгөн үчүн маселе чечилбей да калышы мүмкүн экен да. Ошону бир көзөмөлгө алсаңыз. Биз биякта жөн эле сүйлөп отурган жерибиз жок. Биз ар дайым элдин бизге өкмөткө үнүн жеткизүүдө биз ошолордун ишин аткарып, талабын коюп келебиз. Мен ойлойм, муну да туура кабыл алып, мындай бир туура. Кээ бир министрликтерге сөз айтып койсоң, азыр бүгүнкү күнгө чейин телефон албагандар бар. Же буларга унчукпай отуруп эле мындай жакшы деп эле мактап туруш керекпи буларды? Мен ошон үчүн сизге ушуну көзөмөлгө алып бериңизди өтүнөм. Анан биринчи айыл чарба министрлигине 28 сентябрь 2023 жылы номер 6-3333/123 деген кат кеткен. 44 күн болду. Булар кагазды алып же эмне ыргытып ишеби? Мен түшүнбөйм. Эртеңки күнү жергиликтүү бийликке бир кат келсе, аркасынан түшүп жөн эле кыйын иштеп аткан сымал министрликтер бар. Ошон үчүн министрликтердин өздөрүнүн иштерин биринчиден көзөмөлдөп, ушуну иретке келтирет го деген ойдомун сизде. Экинчиси, бул Ысыкөл району боюнча да мен ушул жерден көтөрдүм эле. Ысыкөл районунда Челек жайлоосу бар, Казакстан менен чектеш. Ушул үй-бүлөлөргө 500 миңден берүү боюнча чечим чыгып, ошону аткарууга бергенбиз. Бирок бул же аткарылгандыгын айтпайт, же аткарылбагандыгын айтпайт да, коомчулуктун алдында ушунун жообун берип койсо, же бир эмне себептен аткарылбай аткандыгы боюнча дагы маалыматын берип койсо. Андан сырткары пособия алууда убактылуу жумушка таап, ушу пособия алып аткан адамдардын дагы убактылуу жумуш таап, сезон учурунда болобу, же бир подработка болобу, ошондой учурларда жумушка киргенде булардын пособиясын кесип атат. Ушуну качан токтотот? Эми эл пособия алып атам деп эле иштебеш керекпи? Булар иштегенге дагы өздөрү умтулуш керек да. Пособиясын бере берсин. Ошол эле мезгилде жумуш таап иштесин, мындай элди көтөрүү деген ой барбы? Же бир жагын кыркып, бир жагын жүктөп, бир жагынан же канын соруп эле отурабызбы деген мен сизге айтарым. Ушуну көзөмөлгө алып, ушуну кагаз түрүндө жообун алып берет деген ишеничтемин сизге дагы бир ирет. Рахмат.